Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Алам Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Сиздер менен бүгүн 13 май 2020 жыл онлайн базарындагы автоунааларды жана мал жандык, кой жандык, ат жандыктарды көрсөтөбүз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Бизде бүгүнкү көрсөтүүчү, сатылуучу буюмдар, жандыктар көп, ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге кыска маалымат беребиз. Номерлерин так жазып алыңыздар. Толук маалымат сатуучулардан алсаңыздар да болот. Биз дагы болушунча аракет кылабыз. Алгач ушул алдыда сиздер көрүп турган Нива унасы 98-жылы чыгарылган, бир жети объем, баасы 220 000. Жалабат шаарында экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Унан сырткы көрүнүштөрү аябай жакшы, абалы жакшы. Эгер сиздер ушундай Нива унасын издеген болсоңуздар, сатуучу менен байланышып сүйлөшүңүздөр. Россия номеринде экен, учеттон чыккан эмес. Ансындагы толук маалымат алсаңыздар болот. Бизге берген маалыматтарды сиздерге айтып жатабыз. Ички абалдар дагы мына ушундай. Сиздерге бир катар көрсөттүк. Анда эмесе чалып байланышыңыздар. Кийинки көрсөтүүчү унаабыз Chevrolet Lacetti унасы 2012-жылы чыгарылган, 1.6 объем, универсал кузов. Көрүп турасыздар. Жалабат обласы Сузак районунан чыгып жатат. Баасы 260 000. Жакшылап көрүңүздөр. Эгер сиздерге жаккан болсо, ким мына ушундай унааны издеген болсо, экономичный унаалардын бири, экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Но иш жактарындагы салондорун жакшылап көрсөтүп турат сиздерге. Арт кабалдарынан да көрүңүздөр. Ош шаарына оформление болгон. 02 тагыра айта турган болсок, кыймылдаткычтарын дагы бир катар көрүп өтүңүздөр. Баары көрүнүп турат, таза, жакшы унаалардын бири экен. Андан кийинки ушул сиздерге көрсөтүүчү Mercedes унаабыз. Бизге толук маалымат бербей калды, бирок уна аябай жакшы, таза унаалардын бири экен. Көпчүлүгүнө жаккан унаалар болгондуктан биз сиздерге чыгарып көрсөтүп турабыз. Баасын айтып кеткен бизге 200 000 кеми бар деп. Экрандагы номерлерге чалып толук маалымат алсаңыздар болот албетте. Биз бул унааны сатуучудан бир нече күн мурун алганбыз. Кийин дагы толук маалымат ала албадык. Андыктан өзүңүздөргө жаккан болсо чалып байланышып алсаңыздар болот. Ичи дагы мына салонун көрүп турасыздар, баары жайында экен, жакшы. Жылы кайсы болсо дагы, бирок менимче бул жылдагы унаалар өзүңүздөргө белгилүү. Бир аз чарчап калган унаалардын бири десек да болот. Ал эми бул унааны көрүп турасыздар, баары жакшы экен. Биз алдыга карап жүрөлү. Алдыда дагы сиздерди күтүп турган унаалар бар, жана мал жандыктар бар, ошолордон сиздерге көрсөтөлү. Но кыймылдаткычтарын да бир көрүп коелу. Кийинки көрсөтүүчүлөрдү сиздерге тартуулайлы. Дагы деле болсо сиздерге Mercedes үлгүсүндөгү унааны көрсөтөбүз. Видеону туура эмес тартып жиберген, бизге ошондой болсо дагы сиздерге көрсөтүп турабыз. Туура түшүнөсүздөр, анткени кимдир бирөөгө жагып калар, кимдир бирөө издеген болуп чыгар. Сатуучуга дагы бир аз болсо да биздин пайдабыз тийсин деп көрсөтүп турабыз. Ош обласы Нокот районунан, Төлөс айылынан. Баасын дагы бизге айтпай калыптыр. Мал койго алмаша турган жайы дагы бар экен. Унааны сыртынан бир катар көрүп турасыздар. Эгер жаккан болсо экрандагы номерлерге чалып байланышып алсаңыздар болот албетте.
Мерсте унааларды көпчүлүгү жакшы көрөт жана Мерс унаасын издегендер көп болуп калат. Мына Ауdi'nin ички салону. Audi Starsha'dan. Arka jağı. Sırt jağı. (87 жылғы). Тоого минилген эмес, муну ушу бир кол минилген нерде. Только ушу Жалалатта эмеде иштейт. Нефти базадачы. Бирок 15 жыл ошол жерде ишине барып, кайра келип эле ушинтип айдап жүргөн машина. Урулуп калган жери жок. Ушуну урушкаларын оңдош керек. Калган жери накады. Басканда жүрөт. Кузуп таза. Мотор, коробка жакшы, май жебейт. Балондор таза төртөтөй. Балондор жаңы. Жакшы ат колсо алмаштырып жүрөбүз. Андан кийинки Lanos 2 унаасын сиздерге көрсөтө турган болсок, 2011 жыл чыгарылган 1.3 объем газ бензин. Жалал-Абад обласы Сузак районунда, Барпа айылында турат экен. Баасы 160 миң. Пробеги 171 миң километр жүргөн экен. Сырткы көрүнүштөрүнөн көрүңүздөр. Эгер сиздерге жаккан болсо 776 50 59 89 экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Ички салондагы бир катар көрүп коелу. Бул дагы экономичный унаалардын бири болуп саналат. Андыктан муну көрүп турасыздар. Жаккан болсо чалып байланышыңыздар, баасын келишип алсаңыздар болот. Андан кийинки мына ошол сиздер көрүп турган жүгөрү укалоочу дробилка сатылат экен, Ош областы Араван району. Экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар, баасын айтып берет сиздерге. Сиздерге дагы памперс российский арзан баадагы памперстерди көрсөтө турган болсок, 3-чү, 4-чү, 5-чи размерлер липучка жана турсиктер бар экен. Баасы 11 сом, 12 сом, 13 сом дүң баада. Андыктан экрандагы номерлерге чалыңыздар. Эми сиздерге ат жандыктарынан көрсөтө турган болсок, экрандагы жерде бээни айта турган болсок, байталды бооз экен. Бул сатуучубузда 2 баш ат бар экен. Ушул бири байтал, бири чоң бээ, экини туган. Азыр бооз, ичинде 3-чүсү деп айтып кетти бизге. Ош обласы Нокат району Төлөс айылында экен. Экөөнүн баасы 135 миң деп айтылып кетти. Эгер жаккан болсо, экранда номерлерге чалып байланышыңыздар. Мына урматтуу туугандар, мына козу кочкорлор бар. Кисер аралашкан. 10 баш. Баасы 9дан кеми бар. Каракулжанын Кеңеш айылында. Ипромдо. Алуучулар болсо келсин. 2 жашар бука сатылат. 110 миң баасы. Мясо молочный. Племенной. 2 жашта.
Алам дегендер болсо, кызыккандар болсо номерге чалышсын. 0703 22 04 04 0772 22 04 04. Баары со. Эч кандай кемчилиги жок. Баары жакшы эле. Жеши дагы. Уй жок болгон себебинен сатып атабыз, өзүбүзгө бука кылабыз деп алдык элек. Эми бул кочкорлордон сиздерге маалымат бере турган болсок, Баткен областы Лейлек районунда. Бизге сатуучу баасын дагы айткан эмес. Жаштарынан дагы толук маалымат берген эмес. Ошондой болсо дагы кимдир бирөөгө керек болуп алып калабы деген максат ой менен чыгарып жатабыз. Экрандагы номерлерге чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Негизинен кочкорлорду издегендер дагы көп болуп калыптат. Мына ошол сиздер көргөн кочкорлор дагы жакшы аябай багылган семиз кочкорлор экен. Андыктан чалыңыздар, байланышыңыздар. Издеп жүргөн болсоңуздар, балким алып каласыздар. Кезек менен сиздерге дагы көрсөтүүчү бул кочкор Ош областы Нокат району Кыргыз Ата айылында. Жалгыз эле кочкор экен. Баасы 14 миң. Семиз. Экрандагы номерлерге чаласыздар, байланышасыздар. Куйруктары Сойшка издеген жакшы. болсоңуздар, чалып алсаңыздар болот. Багылган жакшы чоң куйруктуу кочкорлордун бири. Сиздер көргөн букаларды Ош областы Кара Суу районуна караштуу Каарман айылынан көрсөтүп жатабыз. Бул жерде азырынча 10га жакын баш бука бар. 1 жаш, 1,5 жашар болгон букалар. Бааларын ар кандай жашта болгон үчүн баалары дагы ар кандай болуп калды. Андыктан экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Бука издегендер ошол агабызга байланышып, номерин жакшылап так жазып алсаңыздар болот. Андыктан бул агабыз ар дайым багып сатат. Менче сиздерге көп эле пайдасы тиет болуш керек. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү сиздерге көрсөтүүчү жандыктар, автоунаалар ушулар болду. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Видео жакса лайкты басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазыңыздар. Жана ошондой эле башка WhatsApp группалар болсо, тааныштарыңыздарга бөлүшүп койсоңуздар, сиздерден бизге чоң пайда болот эле. Биз канчалык сиздерге көрсөтүп жаткан видеолорду кимдир бирөөлөргө пайдасы тийсин деген максатта чыгарып жатабыз. Андыктан кийинки чыгарыштарга чейин аман туруңуздар. Сиздер менен Алам кабары жана Кабарчы 24 каналы болуп жатат. Биз менен чогуу болуп туруңуздар.